тамырын түн болгум келет, бирөөнүн катыбайбын. Адамдын баарын калтырбай салуу ичине айдагым келет, төбөлүк бакыт кайгын демекчи. Дагы бир керемет күндүн, ажарлуу күнүндө сиздер менен кайрадан көгүлтүр экран аркылуу жолугушуп жатканыбыздын өзү бакыт. Айтылат эмеспи, тирүүлүктүн өзү бакыт, өзү байлык деп. Бүгүн дагы Манас жаңырыгы телеканалында Нарктуу коом долбоорунун энелер мектебинин турмуш сабактары кайрадан сиздер менен. Бүгүн болсо биз тарбиянын пайыздык бөлүнүшү тууралуу сөз кылат экенбиз. Ал эми бүгүнкү биздин төрүбүздүн коногу, сыйлуу дагы, кадырлуу дагы коногубуз Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз Улуттук университетинин улук окутуучусу Дүйшөналиева Света эже. Кош келипсиз биздин каналга. Анан негизи эле биз кыздар болуп буга чейин көптөгөн темалар боюнча сөз кылып келатабыз. Анан деги эле ушул тарбиянын пайыздык бөлүгү деген теманы укпаптырбыз да. Мектептен болобу, жогорку окуу жайынан болобу, деги эле ушул тарбиянын пайыздык бөлүнүшү деген эмне бул? Проценттик бөлүнүшү да бул, э? Саламатсыздарбы? Тарбия деген эмне? Биз баягы адамдар төрөлгөндөн баштап эле биз ата энеден кандай тарбияласак, адам көз өткөнгө чейин ошол тарбия менен жүрө бербейт экен да. Мен ушуга чейинки көптөгөн китептерди окуп келдим. Көбүнчө бул чет тилден которулган китептерди карап чыксак, тарбия биз төрөлгөндөн баштап эле ушул өмүрүбүз өткөнгө чейинки тарбия менен биз жүрө албайт экенбиз да. Көптөгөн окумуштуулар ушул тарбияны пайыздарга бөлүштүрүптүр. Биринчи, эгерде мындай иретиме айта кете турсак, биринчи биз эң биринчи тарбияны ата энеден алат экенбиз. Андан кийинки экинчи тарбия бул чөйрөдөн кеткен тарбия, үчүнчү бул кесиптен кеткен тарбия, анан түгөйдүн тарбиясы, анан ген дейт. Ушул тарбияны биз окумуштуулар 5 топко бөлгөн экен да. Анан муну бизден көптөгөн кыргыз окумуштуулар дагы муну которуп чыгышыптыр. Анан ушул тарбияларды карасам, жалпы жөнүнөн биз жалпылап алганда тарбияны биз 100% деп алат экенбиз дагы. 100%ды биз пайыздарга бөлүштүрөбүз. Эгерде азыр мүмкүн болсо ушул жерде отургандар мындай мен отуруп көргөзүп берсем силерге. Биринчи силердин оюңарды угалык, анан кайра мен жалпы окумуштуулардын эксперименттерин чыгарган жыйынтыгы менен салыштырып көрөлүк, эгер туура көрсөңүздөр. Ошол негизи эле ушу тарбияны пайыздарга бөлүүнүн зарылдыгы бар беле? Мисалы, кээ бир адамдардын өздөрү эле баягы төрөлгөндөн баштап айтып атпайсызбы? Тарбиясын калыптандырыш керек депчи. Анан кээ бир адамдарды билебиз да, бул эч кандай андай бир пайыздык окууларды окубай эле, бир аябай тарбиялуу болгондорчу. Анан ушунун натыйжасы бир кажети бар беле дейм да. Натыйжасы албетте бар экен. Анткени баягы биз төрөлгөндөр үйдөн эле чыкпай ата энебизден тарбия алдык болду, бирок биз өлөр өлгөнчө ушу ата эне менен жүрө бербейбиз да. Биз сөзсүз түрдө окууну бүтөбүз. Мектепти бүткөндөн кийин биз чөйрөгө аралашабыз, мынакей студенттер. Силер азыркы экинчи этапта жүрөсүңөр да, силер чөйрөдө жүрөсүңөр. Чөйрө бүткөндөн кийин, окуп бүткөндөн кийин биз 3-чү этапка түшөбүз. 3-чү этап бул биздин жумуш ордубуз да. Биз кесипке аралашабыз. Биз бул жерден коллегалар менен иштешебиз. Бул жерден балким биз кээ бирлөр базарда отурат, кээ бирөө болсо мугалим, кээ бирөө дагы бир мамлекеттик жумушта иштегендер ошол жердеги адамдар менен калыптана баштайт. Андан кийинки этаптан баштап биз үй бүлөлүү боло баштайбыз. Үй бүлөлүү болгондо кандайдыр бир деңгээлде биздин жолдошубуз дагы балдарга өздөрүнүн алган келинчеги дагы аларга канчалык бир деңгээлде бири-бирине тарбия бере алышат. Андан кийинки эң акыркы бөлүнүшү бул гендик тарбия. Гендик тарбия бул аз гана мындайча айтканда баягы профессордун баласы өмүр бою профессор болот, же болбосо дыйкандын баласы дыйкан болот деген сөз жок. Ошон үчүн пайыздарга бөлүштүргөн бул бир чети мени да кызыктырды. Анан ушул теманын негизинде мен өзүм өткөн группаларга, студенттерге дагы көп эксперименттер жүргүзүп көрдүм да. Студенттердин оюн көрөлүк дедик. Анан алар көбүнчө баягы окумуштуулардын чыгарган жыйынтыгы менен так келген жок. Бул жерде дагы ар бир адамдын өзүнүн студент болобу, жөнөкөй адамдар болобу, көз карашы ар кандай да. Ошого так келген жок да, мага кызык болду. Анан баягы мен кайраларга жоон айтканда баары тең биз көрсө биз үй бүлөдө мынча пайыз алып турбайбызбы? Эми бул жерде 50-50, 40-40 деген нерсе жок, таптак математикалык так эсептей эмес да. Анча-мынча кичине ош кыйыш болот, бирок жалпы жоондан пайыздык бөлүнүш ошондой келип чыгат. Ошондо жана бизде макал барго, уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың деп. Туптуура. Анан бул кандай болуп калат ошондо? Туптуура. Анткени азыр ушул сен айткан макал ошол мен биринчи айткан бөлүндүктө бар. Уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың деген. Ата энеден алган тарбиянын канчалык деңгээлде актуалдуу экени ошол биринчи бөлүктө бар. Азыр ошону көргөзүп берсем экен, силерге. Негизи эле коом алмашкан сайын эле баягы жаңы методдор пайда болот экен. Окууда дагы дал ушундай жаңыча методдор, жаңыча сүзүлүштөр пайда болот экен. Биз буга чейин тарбия, таалим деп келсек, бүгүнкү күндө тарбиянын ушул пайыздык бөлүнүшү дагы бар экен. Айтылат эмеспи, уккандан да угулеген көп деп. Анда ушул тарбиянын пайыздык бөлүнүшүнө сиздер менен чогуу назар салсак. Бизде баарыбызда тең эле баягы тарбия деген эмне деген суроо тууп келет да. Тарбия деген эмне дегенде биз баягы үйдөн эң биринчи тарбияны биз үйдөн ата энеден алабыз,
Анан ошол бойдон эле биз өмүр бою көзүбүз өткөнгүчөлүктө эле ошол тарбия менен жүрбөйт экенбиз да. Бизде тарбия убакыт өткөн сайын, коом өзгөргөн сайын анан биздин баягы коомго аралашуубуз менен карата биздин тарбиябыз да өзгөрүп турат экен. Биринчи бул биз тарбия үй бүлөдөн алган тарбия, экинчи чөйрөдөн алган тарбия, үчүнчү кесип, төртүнчү түгөй бул ген. Муну мен бөлүштүрүүмдү мен көптөгөн жанагы чет тилден которулган китептерден карап чыктым. Биздин кыргыздарда этнопедагогика боюнча изилдеген окумуштуу агайларыбыз бар. Ошолордун китептеринен дагы салыштырып чыктык. Ошондо алар ушундай деп тарбияны жалпы жонунан 5ке бөлүштүргөн экен. Бул жалпы биз муну азыр 100%га бөлүштүрөбүз. 100%ды бөлүштүрөбүз. Азыр эгерде биринчи мен булардын жоонун айтпай турайын дагы силерге, силер бир колуңарга бир кагаз калемиңерди алып 100% тарбия өзү 100% эсептейбиз. Мынакей бул жерге жазып берелик. 100%. Эми силердин өзүңөрдүн оюңар боюнча ушул 100%ты 5ке бөлүп көргүлөчү. Сен ата-энеңден үйдөн канча пайыз тарбия ала аласың? Мисалы үчүн болжолдуу түрдө бул эми чөйрө. Мынакей азыр силердин азыркы жүргөнүңөр чөйрөдө, биз баягы ата-эненин колунан кетип студент болуп жүрөбүз. Чөйрө, экинчи кесип, анан түгөй түшүнөбүз, биздин жолдошубуз, же болбосо келинчектери, анан ген. Дейтик биздин жет атабыздан бери келаткан канча пайыз менде тарбия бар деп эсептейсиңер. Болжолдуу түрдө бөлүштүрүп көргүлө ушу 100%ды азыр. Кыздарыбызга да бул өтө чоң сабак болот болуш керек. Буга чейин билбеген нерсебизди дагы бүгүнкү эфирден, бүгүнкү берүүдөн билип алат окшойсуңар. Айтып атат эмеспи, мунун гени жакшы, ошондуктан баягы кийин дагы жакшы адам болуп атат деп. Ооба. Албетте бул ген бизде эң чоң маселе. Болжолдуу эле бөлүштүрүп көргүлө. Эгер кийин нерседен тартынбай, уялбай бөлүштүргүлө, анан эжекебиздин жыйынтыгын көрөбүз. Эми таптакты эле математикалык 5ке 5 кошсо 10 дегендей чыкпаса да анча-мынча ары бери болот. Чын 100%ын чыгуу да мүмкүн эмес болуш керек. Себеби баягы баардыгыбыз анда 100%га тарбиялуу тартиптүү болуп кетсек, анда да балким башкача болуп калат болуш керек. Болду, Ана бул Альбинаныкын көрөлү, окуй кой. Сен биринчи үй бүлөгө канча пайыз болжолдо бөлүп көрдүң? Мен үй бүлөгө 25% дедим. 25, болжолдуу сеники азыр 25. Чөйрөгөчү? Үй бүлө чөйрөгө 35 дедим. 35. Анткени чөйрөдөн көп нерсе үйрөнөбүз деп. Кесипке 15, түгөйгө 15, анан генге 10 калат экен. Генге 10. Сиздин оюңуз? Абдан кызыктуу экен. Мен болсо үй бүлөгө 30% бердим. Баардыгы үй бүлөдөн башталат. Үй бүлөдөн алган тарбиянын баары кийин неме болот дегенде. Экинчиден чөйрөгө 20% бердим. Бул дагы чоң маанилүү. Айлана чөйрөдөгү адамга кандай болсо сен да. Кесипке 20% бердим. Бул дагы абдан маанилүү да. Себеби сен балдарыңды тарбиялайын десең, билимиң жок болсо эч качан болбойт да. Демек, чала салат, билими жок адамдар балага жакшы тарбия бере албайт деп ойлойсуз, Түгөйгө да 20% бердим. Себеби бул дагы эң орчундуу маселе үй бүлөдө. Анан генге бул 10% бердим. Генге 10% бердиңиз, жакшы. Сиздики? Меники болсо үй бүлөдөн бул 40% бердим. Анткени бул ата-энеден балага өткөн тарбия эң маанилүү да. Андан кийин болсо бул чөйрөгө бул 25% бердим. Биздин айлана чөйрөбүздө адамдар кандай болсо, бизге алардын кичине болсо да таасири тиет. Албетте. Ал эми кесипке бул кесибибизди 10% бердим да. Анткени бул кесибибиз бизге кандайдыр бир тарбияны бере алат деген мааниде. А бул түгөй адамдар азыр ар бир адамдын түгөйүнө жараша, баягы жолдошуна жараша кандай болсо, ошондой деп коюшат эмеспи? Ошон үчүн 15% бердим дагы. Бул генге кандайдыр болбосун бул генибизде бизге таасир тиет. Ошон үчүн бизге 10% бердим ага. Генге 10% бердиңиз, жакшы. Сиздердин оюңуздар да жакшы экен. Эми мен азыр силерге жалпы жоон айтайын, дагы анан ошого карата мен жоопторун айтып баштайын. Окумуштуулардын изилдөөсү боюнча үй бүлөдөн алган тарбия негизи 40%дан 60%га чейин болот экен. 40%дан 60%га чейин болот экен. Эми биринчисин чечим эле кетелик. Эмне үчүн? Жалпы пайыз эсептин 100%ын 60 эле уже тарбияга ата-энеге кетип калды. Карасаңар ата-энеге. Эмне үчүн? Анткени биз баягы китептерден окуп чыккан ойлодук да, эмне үчүн? Болгону 100% тарбия болсо, анын 60% эле уже биринчи үй бүлөгө кетти. Анткени бизде кыргыздарда илгертеден айтылган сөз бар экен, бала уядан эмнени көрсө, учканда ошону алат дейт. Көрдүңөрбү? Биз баягы үйдөн төлгөндөн баштап эле, кичинекей кезибизден баштап эле столго
тамак ичкенден баштап атабыз менен энебиздин жанында отурабыз, Ооба. Тамак отурсак түз отур, шуркуратып ичпе, оозуңа колуңду тыкпа, тамак ичип отурса тырманбай отур, мурдуңду чукубай отур, мисалы үчүн жөнөкөй эле нерселер. Ушул баардыктын кичинекей нерсенин баары тең баштап эле бизге ата энебизден жугат экен. Анан ушул жерге келгенде дүйнөлүк окумуштуулар бул жерге сигнал деген терминди кошуптур да, кыздар, сигнал деген терминди. Бизде баягы сигнал деген эмне десе, сигнал бул өзү адам бир жака кетип бара жатканда бир алдынан күтүүсүздөн чыккан бир белги, А мен эмне үчүн бул жерге сигнал деген терминди кошуп койду деп ушул китептерден карасам мындай экен да, көбүнчө чет мамлекеттерде карасаңар бала тарбиялоодо биздин кыргыздарга караганда эми ар бир элдин, ар бир улуттун өзүнүн мындай бир этнопедагогика деп коебуз да, улуттук өзгөчөлүктөр биздин тарбия берүүбүз бар. Бирок ошондой болсо дагы ар бир элдин өзүнүн бала тарбиялоодогу бир мыкты өзгөчөлүктөрү бар экен да. Мисалы үчүн бизде кыргыздарда баягы биз көчөдө кетип бара жатсак, бул жакта бир кошунабыз урушуп атса же көчөдө эки киши бирөө мас болуп жыгылып жатса биз аны аябай кызыгып карайбыз да. Биз өзүбүз да кошо карайбыз, балдарыбыз да кошо кызыгып карайт. Бизге кызык көрүнөт, Бизге ал кызыктуу көрүнөт да. Кыздар байкасаңар, чет элдик кинолордон караганда бирөө бирөөнү өлтүрүп жатса дагы, бирөө жардам сурап атса дагы, көпчүлүк учурда мындай Европа өлкөлөрүндө мындай жардам бербей, карабайт, мындай кош көгүл мамиле кылып басып кетет да. Мен ойлочумун, эмне үчүн аларда эмне жүрөгү жокпу, же эмне мээрими жокпу элдердин деп көрсө, бул сигнал деген термин ушул экен. Адам терс окуяларды көргөн сайын ошол мээсине кадимкидей сигнал болуп мээде калып кала берет экен. Да. Биз бул жерде тарбия баягы биз кичинекей кезинде балдарды канчалык деңгээлде биз жаман окуялардан, уруштан, талаштан, мушташ болуп аткан жерден, жамандык болуп аткан жерден, бирин-бирин өлтүргөн жерден, сабаган жерден биз көпчүлүк балдарды алып качышыбыз керек экен. Анткени ошонун баары балдардын аң сезиминде уюп калып калат экен да. Биз азыркы убакта жанагы бир нерселерди телефонубузга сохранить этип алып коюп атпайбызбы? Ошол сыяктуу адамдын мээсинде ошонун баары калып калат экен. Анан медицинада айтылат экен, адамдын бизде бул борбордук нерв системабызда бизде миллиондон ашык информациялар сакталып турат экен да. Анан бул мен муну эмне үчүн айттым? Анткени ошол эле бала кийин үй бүлөлүү болот экен. Мынакей буюрса биз үйдөн кандай тарбия алдык, атабыздан тарбиялап атабыз, энебизден тарбиялап атабыз. Анан айта кетүүчү нерсе, ушул жерге үй бүлөдөн алган тарбияга ата кирет, эне кирет, анан бир туугандар кирет. Эгерде үйдө чоң ата, чоң апабыз болот, кээ бир үй бүлөлөрдө тайнеси, тайатасы болот. Кээ бир үй бүлөлөрдө мындай да болушу мүмкүн да, энеси жок же атасы жок балдар болуп калышы мүмкүн. Бирок ошондо дагы жалпы 60-40% менен эсептелип кетет экен дагы. Анан баягы баланын үйдөн алган жакшы сапаттарынын баары, жакшы алган тарбиянын баары ошол эле бала кийин кара үй бүлөлүү болгондо ошол нерселер кайталана баштайт экен. Сигнал деген термин ошол экен. Мисалы үчүн, үйдөн ушундай уруш талашты көп көргөн балдар кийин үй бүлөлүү болгондо ошол окуяларды кайра өзүнүн үй бүлөсүндө кайталай баштайт экен. Мисалы үчүн, жанагы кээде телеберүүлөрдөн карап калабыз го, бир адамдар бар да, соттолуп кеткен адамдар бар. Жакшынакай эле эки дос жолугуп эле бир кафеге барып, майрамда отурушат дагы, кичинекей эле бир болор болбос нерседен уруш чыгып кетет дагы, анан отурган жерден бирин-бири отурган бычак менен сайып салат, же болбосо бутылка менен башын жарачаап өлтүрүп атпайбы? Анан айтып атат да, мен мындай ишке барайын деген эмесмин дейт, мен өлтүрөйүн деген эмесмин, оюмда да жок болчу, өзүмдү кармана албай калдым дейт. Эми бул эмне экен? Бул көрсө, баягы сигнал деген термин ушундан пайда болгон экен. Биз мурда кичинекей кезибизде ошондой уруш талашты көргөнбүз. Же эки адам урушуп атканда бирөө, же кинодон көргөнбүз. Баягы азыркы убакта кинолордо, мультфильмдерде дагы аябай балдардын аң сезимин бускан кинолор ушундай көп. Баягы жинен келсе эле бир нерсени алып чаап жибериш керек, талкалап жибериш керек, бүлдүрүп жибериш керек, же адамды сайып жибериш керек. Көрдүңөрбү? Ошонун баары жана мультфильмдерден, кинодон көргөн, же бир турмушта окуялардан көргөн, же балким кошунабыздыкынан көргөн окуялардын баары кийин биз үй бүлөлүү болгондо, же болбосо жанакындай эле жай турмушта отурганда бирөө менен урушуп кетсек, эмне кыларыбызды билбей калганда, биздин борбордук нерв системабыздагы информациялар ойгоно баштайт экен, ошону кайталаш керек. Көрдүңөрбү, ошону кайталаш керек. Ошон үчүн биз жанагындай жаман иштерге барып калат экенбиз. Анан жакшы жагы да бар, кыздар. Жакшы жагы 40%-дан 60%га чейин биз ата энебизден алып атабыз. Эгерде атабыз менен апабыз бизден үйдөн ушундай жакшы тарбия берсе, жакшы тарбия баягы жакшы адам бол, жакшы иште, жакшы бирөөгө жамандык кылба, ушундай эмгек үйрөтсө, ошол тарбиянын баардыгы бизге 60% бизге энебиз менен атабыздан, мындайча айтканда, үйдөн биз ушул 60% тарбия менен үйдөн чыгып кетет экенбиз. Эми биз үйдөн чыгып кеттик, эми каяка келдик? Эми биз чөйрөгө келдик. Макул болот. Сиз жогоруда айтып кеткендей, бул адам төрөлгөндөн баштап алган тарбиясын өмүрүнүн акырына чейин сактай албай калат деп көбүнчө адамдар. Анан ошол тарбияны толук бойдон сактай албай калышына эмне себеп болууда? Жана аны
кандай жол менен алдын алсак болот деген жолдон кирейин. Туптура, биз мисалы үчүн үйдөн кээ бир балдар бар да, үйдөн ушундай сонун тарбия алып чыккан, атасы дагы, энеси дагы абдан үйгү, айылда болобу ошол жерде үлгүлүү, жакшы үй бүлөдөн келип чыкты. Бирок ошол бала же кыз экинчи чөйрөгө келгенде бул таптакыр ошол пайыз бузулуп кетиши мүмкүн. Таптакыр бузулуп кетиши мүмкүн. Мынакей биз азыр экинчи этап боюнча чөйрөгө келдик. Мынакей азыр силердин жүргөн убактыңар чөйрөдө, силер баарыңар студенттер баягы ата энесинин колунан кетип башка чөйрөгө келди. Кээ бир студенттер таптакыр башка чөйрөгө келип кошулуп калдык, туурабы? Бирөө туугандарынын үйүндө жашап атат, кээ бир студенттер, кээ бир студенттер жатаканда жашап атат, кээ бирөөлөр болсо байкесинин үйүндө, кээ бирөө тайекесинин үйүндө, туугандарынын үйүндө. Эми ушул жерге келгенде силер салыштырасыңар. Биздеги үйдөгү тарбия кандай эле, булардын үйүндө тарбия кандай экен? Мисалы үчүн, кээ бир балдар бар да, мынтип айтышат. Мен студенттерим менен ушундай экспериментти жүргүзүп көрсөм, кээ бир балдар айтып атышат да, биз үйдө жүргөндө дейт, дайыма тамакка отурганда, бул жөнөкөй эле мисалы үчүн элементардуу эле мисал да. Биз тамакка отурганда апам дайыма тамакты даярдап коюп, биринчи атаңар келсин, атабыз ооз тийсин, анан атам анан кийин ичебиз деп апам көндүргөн. А мен азыр бул жакта тайкемдин үйүндө жүрөбүз. Тайкемдин үйүнөн тамакты даярдап стол үстүнө коюп коет экен. Ким бош болсо келип эле ичип, жеп кете берет экен. Мен бул тарбияга буга да уже көнүп калдым дейт да, кээ бир студенттер айтат. Көрдүңөрбү? А тескерисинче, балким ал үйүндө башкача болчу алардын тарбиясы, чайга отурганда же тамакка отурганда дайыма урушуп кетишчи, же болбосо баягы азыркы убакта мындай бир балдардын, жаштардын көз карашы ата эненин сөзүн көтөрө албайт да. Бир нерсе деп катып айтып койсо эле баягы эчти тарс жаап чыгып кетмей, ошондой да үй бүлөлөр болушу мүмкүн. Бизде баягы кыргыздарда биз жалпы эле үй бүлөдө 5 кол тең эмес да бизде. Анан ушул жерге келгенде силер салыштырасыңар. Биздин үйдөгү тарбия кандай эле, бул жерде тарбия кандай экен? Тайкемдердин үйүндөгү жашоо жактымы ага биздин үйдөгү караганда? Же тескерисинче ойлойсуңар, биздин үйдө тамакка отурганда, чайга отурганда ушундай тынч, жылуу, жумшак, бири-бирибизге жакшы мамиле кылып отурчу элек, булардын үйүндө бир тамакка отурганда бир тынчтык жок экен, бирин-бири түшүнбөйт экен. Көрдүңөрбү? Чөйрөгө келгенде өзгөрүп атабызбы? Чөйрөгө келгенде өзгөрүп атабыз. Эми чөйрөгө келгенде жанагы окумуштуулардын пайыздык бөлүнүшү, бул жерден биз чөйрө бизди 20%дан 30%га чейин өзгөртөт экен. Түшүндүңөрбү буга? Мисалы үчүн, бул жерге келгенде өзгөрөт дегенде дагы бир белгиси мындай да, кээ бир балдар бар, үй бүлөдө жүргөндө баягы эптеп эле алма быш, озума түш деп, же болбосо ата энесинин жардамы аркылуу эле эптеп мектепке барып, кайра келип, эл катары эле жүрө берген балдар бар да. Анан чөйрөгө келгенде кээ бир балдар ушундай ойгонот. Мисалы үчүн, муну мындай бир эксперименттерден да байкадык да, кээде бар окуучулардын арасында бар, бирин-бирин теңин албаган балдар бар, окуучулар бар да. Анан ошол окуучулар мектепти баарыңар эле бүтүп кеттиңер ар кайсы, бирөө Ошко кетти, бирөө Таласка кетти, бирөө Бишкекте калды, бирөө Россияга кетти. А бирок силер бир 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин баягы классташыңарга жолуксаңар, ал силерден да кыйын болуп кетиши мүмкүн балким. Анын ой жүгүртүүсү, анын аң сезими, анын билими. А сен мектепте окуп жүргөндө ошол кызды же ошол баланы теңиң албай жүрүшүң мүмкүн. Туурабы? Бул жаман окуйт, же болбосо мурдун тарта албай эле арткы партада отурат деп. А сен 10 жылдан кийин ошол классташыңа жолуксаң, ал классташың сенден кыйын болуп, окумушта ийгиликтерге жетип кетиши мүмкүн. Аны ким өзгөрттү? Аны чөйрө өзгөрттү. Көрдүңөрбү? Ал ушундай мыкты чөйрөгө келди. Ошого карата да илгерки бизде окумуштууларда, акылмандардын айткан сөзү бар да, сенин ким экендигиңди дейт. Мен сенин жаныңда жүргөн досторуңан, сенин чөйрөңөн биле алам дейт. Көрдүңөрбү? Биз ошон үчүн чөйрөгө келгенде чөйрөнү тандашыбыз керек. Чөйрөнү тандашыбыз керек. Эгерде баягы жаман чөйрөгө келип туш болуп калсак, ошол чөйрө бизди бузуп коет экен кадимкидей түбүнөн бери. А эгерде мыкты чөйрөгө келсек, жанагы сабакта отурганда деле студенттер, жаныңда отурган кыз жанталашып сабак окуп атса, сен кошо уялганыңан кошо жазасың. Сабакта турсаң, бул жагыңды караса деле уктап атса, бул жагыңды караса деле уктап атса, же болбосо жүрү азыр кеттик, конокко барабыз деп сени күнүгө ар ким азгырып атса, а биз дагы эмне болобуз? Ошол чөйрөгө калыптанып калабыз. А эгерде жаныңда жүргөн кыздарың, жаныңда жүргөн отурган балдарың сени улам шаштырып, жүрү бул жумушту бүтүрөлү, жүрү бул жакка баралык, муну бүтүрөлүк деп сени шаштырса, биз эмне кылабыз? Биринчиден уялганыңдан, экинчиден ошого биз көнүп калабыз дагы, бизди чөйрө өзгөртө баштайт. А кээ бир жерлерге келгенде, мен баягы студенттердин оюн уксам, кээ бир балдар мынтип айтат да, биз үйдө жүргөндө дейт, кээ бир эми мындай да, адамдардын баары эле социалдык абалы бирдей эмес да, кээ бир адамдар айыл жеринде жашаса деле баягы абдан бардар, жакшы турмушта жашаган үй бүлөлөр бар. Тескерисинче баягы даяр оокатка көнүп, жалкоолук менен иш кылгандагы үй бүлөлөр бар да. Ошолордун балдары могу чөйрөгө келгенде кыздар
Дагы бир айта кетчү нерсе, бул жерге анализ деген терминди кошушкан экен окумуштуулар. Эстеп калабыз, Бул жерге биринчиде үй бүлөдө биз сигнал деп атпайбыз, бул жерде анализ деген терминди кошуптур. Анализ деген эмне? Өзү анализ деген ой жүгүртүү, бир нерсеге анализ чыгаруу, жыйынтык чыгаруу деген нерсе. А ошол чөйрөгө келгенде биз мындайча айтканда мыкты, күчтүү аналитик болушубуз керек. Анализ чыгарганды үйрөнүшүбүз керек. Эмне үчүн биз дайыма эле ушинтип кыйналып жашап жүрөбүз? Эмне үчүн биздин кошунам, мисалы үчүн Бакыт Байкемдердин жашоосу аябай жакшы, эмне үчүн биз кыйналып жашайбыз, эмне үчүн булар ушундай бир сонун үйдө жашап атат, эмне үчүн биздин баягы эле эски үйдө жашайбыз? Мен ушу ата энеме жардам, кантип биз үй бүлөлүк шартыбызды, үй бүлөлүк абалыбызды биз оңдоп кете алам деп биз ойлойбуз да. Демек сигнал, анализ көрдүңөрбү? Ким мыкты анализ жүргүзгөндү үйрөнсө, бул жерде биз мындайча айтканда өзүбүзгө дагы 30% тарбияны жакшы жагын кошуп алабыз. Бул жерде жалаң жаман жактар эмес, жакшы жактарын. Сөзүңүз кыралчы, деги эле ушул мисалы ошол бала айылдан шаарга келди, окуп баштагандан чөйрөнү кантип тандаш керек? Мисалы китепканага бара турган чөйрөнү тандаш керек болсо, эс алганды жакшы көргөн чөйрөнү тандаш керекпи? Сен биринчи студент болуп келгенде билбейсиң да, кандай чөйрө, кайсы чөйрө жакшы экенин билбейбиз. Ак караны ажырата албаган кез баары эле айдан ачык көрүнөр бейт да. Ошол биз чөйрөнү кантип тандайбыз? Биз чөйрөнү негизи өзүбүз аракет кылып мыкты чөйрөнү тандаганга үйрөнүшүбүз керек да. А бирок кээ бир убактарда биз өзүбүз кайсы чөйрөгө аралашып кеткенибизди биз байкабай билбей калып, ошол чөйрөдөн чыга албай калат. Баягы мен айткандай эле, жаныңда жүргөн досторуң баары жалкоо болсо, баары уйкучу болсо, жүрү дейт, же жана жатаканада бир 5 кыз жашаса, үчөө уйкучу болсо, экөө да сөзсүз уйкучу болот да. Свет өчүрчү болду, сабак барбай эле коелучу, жата берчи десе мейличи деп жата берет. А эгерде баары активдүү болуп, жүрү бүгүн бул жумушка бүтүрөлүк, сабакка барып, анан кийин китепканага баралык деп бирин-бири шаштырып турса, баягы жана мен айткандай эле уялганынан биринчи, экинчиден кой деп намыстанып, эмне үчүн бул кыз жетишип аткан ийгиликке мен жетишпейм? Бул жерде намыскөйлүк бар. Ким намыскөйлүк бар, анан күчтүү анализм бар. Эгерде ким анализди мыкты жүргүзсө, ким намыскөй болсо эле ошол адам мыкты чөйрөнү тандап кетет экен. А эгерде баягы үйдөн чыгып эле болду, баягы өзүмдү өзүм билем, өтүгүм төргүлөм, кой деген киши жок, баягы качан келесиң, каякта жүрөсүң деп чалган атам, апам жок, баягы жыргал жашоо деп эгерде ошол чөйрөнү тандап алсак, анда биз өзүбүз да кайсы чөйрөгө кирип кеткенибизди билбей калат экенбиз. Үчүнчү көтөрөлүкпү? Үчүнчү кесип. Мынакей кесип. Буюрса, силер эми кесипке жете элексиңер. Кесип дагы бизди канчалык деңгээлде өзгөртөт экен. Байкайсыңар, мисалы үчүн, бир саясатчы менен бир агроном отурса, ошону бир 2 мүнөттөн эле сүйлөшкөндө экөөнүн ким экенин кесиптерин биз айырмалай алабызбы? Айырмаласа болот, же болбойбу? Адамдар сүйлөгөн сөзүнөн кесибин билсек болобу же болбойбу? Мисалы кантип билесиң? Мисалы кантип биле алабыз? Бири саясатчы дейли, бири ырчы дейли, анан бири агроном экен, бири дарыгер дейли. Анан ошол төртөөнү кантип ажырата аласыз? Алардын бир сүйлөшүп аткан темасы болот да. Ал адам агроном болсо, ошол агрономия жагына сүйлөйт көбүнчөсү. Агроном мисалы бир искусствонун бир түрүн айта албайбы? Айтат, бирок ошону ачык айта албаса керек. Дарыгерчи? Дарыгер болсо, бул эме дары дармек жөнүндө айтса, өзүнүн нерсеси жөнүндө айтса, бир ошол темага, ошол өзүнүн кесибин кичине болсо да ошол тийиштирип айтат да. Ал кезде бир жалпы бир теманы ортого салып талкуулашат да. Ошондуктан жеткиликтүү түрдө билгенге болбойт да, бирок мындай болжолдуу түрдө билсе болот. Туура, болжолдуу түрдө билсе болот. Баягы 6-7 кесиптин ээси отуруп сүйлөшүп отурса да, кимдин кайсы кесиптен экенин биз болжолдуу түрдө биле алабыз да. Мисалы үчүн баягы жер иштеткен агроном болсо, ал баягы аба ырайын карай баштайт, эртең күнү болот бекен, эгин жаанда калып калбайт бекен деп, саясатчы болсо бир саясатты башташы мүмкүн. Ар ким өзүнүн маселесин ойлой баштайт да. А ошол эле айткан нерсебиз биздин кесибибиз. Биз буюрса келечекте баарыбыз, баары силер бир кесиптин ээси болуп чыгасыңар. Кесип дагы бизди канчалык деңгээлде бизге бул кесиптен биз 4-5 гана пайыздын тегерегинде бизди өзгөртө алат экен. Мындайча айтканда, көрдүңөрбү? Биз уже бул жактан 60-30% болуп калыптанып калдык. Мындайча айтканда, биз бир кесиптин ээси болуп, сен врач болосуңбу, сен саясатчы болосуңбу, баягы өйдө жактан алган тарбияң ошол бойдон калат деген сөз. Түшүнүктүүбү? Баягы үйдө сен кичинекей кезинен эле орой болуп, же болбосо бир калпычы болсоң, акырындык менен деле өмүрүң өткүчөктө ошол баягы сапаттарыбыз калып кала берет экен да. Сен кийин мыкты мугалим болуп чыксаң деле, мыкты саясатчы болуп чыксаң деле, өзүңдү бир чөйрөгө карата, жаныңдагы адамдарга карата өзгөртө аласың. 4-5 гана пайыздын тегерегинде өзгөртө алат экенбиз. Аз гана. Көрдүңөрбү? Баягы, бирок баягы толку боюбузда
ата энебизден калган, кичинекей кезибизде калган тарбия ошойдон калып калат экен. Кийинки көтөрсөк, түгөй. Түгөй бул биздин келечектеги, силердин болочоктогу жолдошуңар, балдардын ушу келинчектери, түгөй бизди өзгөртөт деп ойлойсуңарбы? Кандай ойлойсуңар мынакей? Деги эле биздин ушул энелер мектебинин дагы негизги милдети, негизги вазифасы ушул турмушка чыга элек жаш кыздарды турмушка тарбиялоо, ыйман, адеп жөнүндө да. Негизи жакшы тема болуп атпайбы? Анан силер кандай ойлойсуңар? Мисалы сиз турмушка чыга элексиз, бирок сиздин турмушка чыккандан кийин жолдошуңузду карап сиз түзөнөсүзбү? Балким сиздеги жок сапаттар жолдошуңузда болушу мүмкүн да. Анан демек бул менде мындай жакшы сапат жок экен, демек муну жолдошумдан үйрөнөйүн деген ой болобу? Же болбосо мен буга чейин ушундай болуп келгем, үй бүлөдөн ушундай тарбиялагам, мен ошол эле милдетимде, ошол эле максатымда жүрөм деп ойлойсузбу? Деги эле түгөй өзгөртпөйбү бизди? Албетте. Бул түгөй деген бул жашоодо эң негизги орунду ээлейт биздин жашообузда. Бул мисалы үчүн биз азыр үй бүлөдөн, чөйрөбүздөн, кесибибизден канчалык билбейли, канчалык тарбиялуу болуп, баягы турмушка чыкпайлы, ошондо түгөйүбүз бир начар адам болуп калса, ошонун баары тепке кетиши мүмкүн да, алган тарбиябыз канчалык айтсаң да болбойт. Бирок ошол эле учурда биз дагы өзүбүздүн оюбузду, сөзүбүздү айтып, аны тарбиялап, оюбузду айтып, жакшы жолго тартып кетүү да өзүбүздүн колубузда. Андыктан бул түгөйгө карап түзөлүү же кандай бир өзгөрүү болушу толук ыктымал деп ойлойм да. Сиз Альбина мисалы өзүңүздүн жолдошуңузга кийин болочокто Кудай буюрса, жолдошуңузга карап өзүңүздү бир өзгөртө аласызбы? Өзүңүздө бир кемчиликти, мисалы биз мурун турмушка чыга электе урушчаак болсоңуз, кийин жолдошуңуз аябай токтоо, жайдары ушунчалык бир жакшы адам болсо, демек жакшы адам болушум керек турбайбы? Мен да бир жайдары урушчаак эмес болушум керек турбайбы деп мисалы үйрөнө аласызбы? Албетте, бул түгөй дагы адамды өзгөртөт деп ойлойм. Анткени канча бир аз пайыз болсо дагы бул ал түгөйүбүз менен биз өмүр бою жашайбыз да. Ошондуктан бир канчалык бир аз болсо дагы ушул үйрөтө алат деп ойлойм да. Анткени менин мүнөзүм башка болсо, аныкы башка болсо, мындай пикир келишпестик чыгышы мүмкүн. Ошону жоюу үчүн үйрөнгөнгө аракет кылабыз да. Анда бул кыздардын айтуусу боюнча кийин ошо үй бүлө болгондон кийин баягы аялы күйөөсү бири-бирин толуктап окшошуп калат деген да чынбы да? Мисалы бири-бирин өзгөрүп, менин түгөйүм ушундай экен, демек мен да ушинтип өзгөрөйүн деп анан үй бүлө окшошуп калабы кандай? Ошол китептерден, ошол окумуштуулардын жалпы жыйынтыктарынан карасак, түгөйлөр, аялы күйөөсү кийин үй бүлөлүү болгондо бири-бирибизди биз өзгөртө алат экенбиз, аз гана болгону 4-7 гана пайыздын тегерегинде. 4-7 гана пайыздын тегерегинде өзгөртө алат экенбиз. Бул мындайча айтканда, баягы жаңы азыркы эле силер айткандай, эгерде биз турмушка чыксак, сен өзүң аябай шайыр, шаңдуу жүргөн кыз болсоң, жолдошуң аябай түнт жигит болсо, аны баягы сөзгө тарткың келет, сүйлөткүң келет, болбой эле жүрүп отуруп бир 5 жыл, 10 жылдын аралыгында ал деле сен менен теңме-тең болуп калбаса дагы, анча-мынча баягы тамаша сүйлөгөндү үйрөнүп, сени менен жүрүп. А тескерисинче, эгерде биз өзүбүз ошондой бир жоош, аябай түнтүрөөк болсок, тескерисинче кайра жолдошубуз аябай шайыр шаңдуу жүргөн жигит болсо, ошо менен жашап жүргөндөн кийин эле баары эле күнүгө отурсаң маңдайыңда, чай ичсең маңдайыңда, конокко барсаң жаныңда ээрчип жүргөндөн кийин болбой эле бири-бирибизге сапаттарыбыз жугат экен да. Анан баягы тамаша ретинде дагы мындай бир сөздөр бар эмеспи? Кээде кыздар айтып калат эмеспи? Мен тиги байкем жүдөп эле жүрчү эле, аябай жеңем тың окшойт, байкем үйлөнгөндөн кийин жеңем аябай тың болуп, тим эле жакасы агарып, аябай таза болуп калды дейт. Көрдүңөрбү? Бул жерде дагы эгерде кыздардын тазалыгы, мыктылыгы дагы канчалык деңгээлде баягы жигиттерди көтөрөт экен. Бизде кыргыздарда макал бар эмеспи? Жакшы аял жаман эркекти эр кылат дейт, Ошол сыяктуу эле баягы жүдөп жүргөн эркек балдар болсо, өзүн карабаган бала болсо, көчөдөн көргөндөн кийин, бул мыкты жакшы келинчек алган окшойт, мунун жакасы агарып калыптыр, эл катарына кошулуп мыкты жигит болуп калыптыр. Демек аны ким мыкты? Келинчеги мыкты. Же тескерисинче. Сөзүңүз каралды, же мисалы айтылат го, кара кыздын агынан эмес багынан, бул баягы окуп жүргөндө жүдөгөн эле кыз эле, аябай кийин сонун бир бай күйөөгө тийип алыптыр, жакшы күйөөгө тийип алыптыр деген да бар да, Ооба. Көрдүңөрбү, ошол дагы бизди бир же жолдошубуз өзгөртүп коет экен, же жолдошубузду биз өзгөртүп коет экенбиз. Көрдүңөрбү, бул бирок өкүнүчтүүсү 4-7 гана пайыз өзгөртө алабыз. Анткени бизде тулку боюбузда баягы калыптанган, азыркы убакта эми кыздарда да, кечиресиздер, кыздарда турмушка чыгуу эми 22-23 жаштан болуп ага чейин биз ата энеден тарбия алдык, чөйрөдөн алдык, кесиптен алдык, жора жолдоштордон алдык. Мындайча айтканда бизге өзгөртө албайт экен.
4-7 гана пайыздын тегерегинде биз өзгөрө алат экенбиз. Ага андан ашык өзгөрө албайт экенбиз. Анан эң акыркысы бул ген. Демек ошондой же биз үй бүлөлүү болгонго чейин өзүбүздү бир татыктуу тарбияда алып анан турмуш курушубуз керек окшойт да, э? Демек сиздердин маамыңызга карагандачы? Биз түгөйгө чейин өзүбүздү толук кандуу тарбия менен камсыз кылып барышыбыз керек экен. Көрдүңөрбү? Биз мен үй бүлөлүү боло берейинчи, мен күйөөгө тие берейин, анан жетишпегенден кийин күйөөм толуктайт да деген бул туура эмес. Көрдүңөрбү? Биз ошого чейин илим, билим дагы биринчи орунда туруш керек. Жаңы эле бир кыз жакшы кеп айтып кетти. Биз балдарыбызды тарбиялаш үчүн бизде кыргыздарда көбүнчө баягы мусулман өлкөлөрдүндө эркек киши билимдүү болуш керек, эркек киши алдыда туруш керек дей беребиз. А бул негизи туура эмес. Тескерисинче үй бүлөдө аял киши мыкты болуш керек, аял киши билимдүү болуш керек экен. Анткени баягы кыздар байкасаңар, биз кичинекей кезибизден эле төрөлгөндөн баштап атабыздын жанында эмес, көбүнчө биз энебиздин жанында болобуз да. Энебиздин жанында. Баягы тамак ичсек деле энебиздин жанында, оокат кылсак деле, кечинде баягы тапшырмабызды жазсак деле энебиздин жанында. Ошон үчүн энелер азыркы окумуштуулар айтып атат, эне 1-2-3 тилге чейин мыкты билиш керек экен. Кыргыз тилими бизде, кыргыз тили, орус тили болобу, англис тили болобу, эркектерге караганда аялдар мыкты болушубуз керек экен да. Билимдүү болуш керек. Энеси мыкты болсо, энеси билимдүү болсо, анан балдардын баары билимдүү болгон да. Буга чейин жана дагы бир гезеттерден окуган бир маалыматтарым бар да. Жанагы дүйнөгө атагы чыккан эң атактуу адамдардын баарынын энелери мыкты болгон. Ошолорго изилдөө жүргүзгөн атайын бир китептерди жазышкан. Жанагы Чыңгыз Айтматовдун, чоң президенттердин, дүйнөлүк архитектор, олигархтардын ошолордун баарын изилдеп чыкканда бүт баары энелери мыкты адамдар болгон. Мисалы жөнөкөй эле мисал бизде Чыңгыз Айтматовду эле алсак, Чыңгыз Айтматов, Нагим Айтматов ушундай мыкты аял болгон, Чыңгыз Айтматов айтып атпайбы, менин бирден бир жазуучу болгондугума себепкер апам деп, Ошол сыяктуу эле биз ал эми генге келдик 5-чи. Ген деген кандай деп ойлойсуздар? Ген деген эмне бул? 4-чүгө айта кетели, баягы алсыз болсо дагы ааламды башкарган аял зат дейт да. Ошондуктан биз өзүбүздү баягы эне болууга татыктуу алып барышыбыз керек экен, э? Ген деп эмнени түшүнөбүз, кыздар? Ген деген бул менин оюм боюнча бул өзүңдүн мурунку ата бабаларың да, өзүңдүн мурунку ата бабаларың кан аркылуу өтүчү. Кан аркылуу. Сиз деген, сиздин оюңуз кандай? Мен деле ошо ойлойм, тиги илгерки ата бабаларыбыздан калган бир Эмне калган мурас деп койбойсузбу? Ата бабаларыбыздан калган туура. Мисалы мунун генинде бар экен, генинде бар болчу деп коюшат го. Мисалы ата бабалары бир белгилүү бир комузчу, көбүнчөсү ушундай да, чыгармачыл адамдардын кийин неберелери, урпактары ошол бир чыгармачыл дүйнөгө аралашып калган деген ошондон калган кеп болуш керек. Мисалы бир жигит турмуш куруп жубай алса деле, аял алса да айтат го, бул кыз жакшы кыз экен, мунун баягы гени жакшы болчу депчи. Анан муну кандай түшүнөбүз? Балким ал өтө эле жакшы кыз эместир, бирок айтыла берет го, мунун гени жакшы болгон депчи. Кандай болуп калат? Мисалы сиз өзүңүздүн гениңизди айтып карап көрсөңүз, кандай болгон? Сиздин мурун ата бабаларыңыз кандай болгон? Чоң атаңыз дейли, чоң атаңыздын атасы дейли, алыс барбай эле. Менин ата бабаларым деле кандай десем эми. Ушул тууралуу биздин маалыматыбыз аз экен да, эже. Ошо бул генге келгенде болгону биздин азыркы жүрүшүбүздө генде бизде болгону 2-ден 5% чейин гана тарбия ген сакталып калат экен медицинада. Бул мындай да, мындайча айтканда, биздин чоң атабыз комузчу болсо, биз да комузчу болбойбуз, Чыкса бирөө гана чыгышы мүмкүн. Же болсо 2 атадан, 3 атадан өтүп гана бирөө комузчу болушу мүмкүн. Же болсо мынакей Чыңгыз Айтматовдун ушундай дүйнөнү дөңгөрөткөн жазуучу болду, Айтматовдун балдары жазуучу боло алган жок. Көрдүкпү? Же болсо чоң бир профессор болсо, академик болсо, анын балдарынын баары андай боло албайт. А тескерисинче, жөнөкөй эле айылда арак ичире бир жүргөн кишинин баласы да атасындай болуп калышы мүмкүн эмес. Ал атасынан мыкты, атасынан мыкты, илимдүү, билимдүү бала болуп чыгышы мүмкүн экен. Ошон үчүн эми бул генге келгенде мен көбүнчө жет атага кайрылабыз да. Бизде кыргыздарда жет атасын сурайт дайыма. Мисалы үчүн мен өзүм деле мектепте окуп жүргөндө баягы мектептен мугалимдер сурачу эмеспи, жет атаңарды жазып бергиле, жет атаңды билесиңби деп айтып бер деп. Анан ойлочумун да, мен деле мектепте кичинекей кезимде эми жет атамдын, биздин жет атабыздын кимге кереги бар деп көрсө, кыргыздарда эмне үчүн жет атаны сурайт? Жет атасын эмнеге сурайт? Анткени мындай экен да, биз жанагы Жакып, бизде Манаста билесиңер, Жакып Манаска аял алып берерде, баласын аял алып берерде, дүйнөнү кыргыздарды кыдырып, эч бир өзүнүн баласына ылайыктуу кыз таппай, анан каяктан алып берген? Тажиктен алып берген, тажиктерден алып берген. Санра Биганы, хандын никесиндеги айым деп анан Каникейим деп атап атышпайбы? Биз ойлошубуз мүмкүн, эмне кыргыздарда кыздар жок калыптырбы? Эмнеге тажиктен алып берди, эмне үчүн татарлардан алып берди деп. А көрсө,
көрсө баягы кыргыздар ошол убакта саны аз болгондо, аз эл болгондуктан бул биринчи атасын, экинчи, үчүнчү атасын сүрүштүрүп келгенде эле биз тууган болуп чыгып калат экенбиз. Анткени 2 ата, 3 ата, 4 ата өткөндөн кийин деле уру болуп элдер алыстап бул коктуда бир уру, бул коктуда бир уру болуп жашашканда, анан ошондо баягы ген таза болсун деген сөз экен да бул. Ген таза болсун. Анткени бизде медицинада айтылат, эки бир тууган эч убакта үйлөнбөйт, Медицинада айтылганда эки бир тууган үйлөнсө, бул жерде толук акыл эси кем бала төрөлөт экен. Экинчи ата ушул бир туугандын балдары, үчүнчү ата, анан төртүнчү ата деп атабыз. Бизде азыркы убакта кыргыздарда баягы туугандардын ортосу алыстап кетсе, туугандардын ортосун жакындаштырып коелук деп балдарын, неберелерин үйлөнтүп коет. Бул бир четинен баягы тууганчылыкты жакындатуу жагы жакшы болгону менен биз кийинки генибизде, кийинки балдарыбыздын ден соолугуна бул абдан коркунучтуу маселе экен. Ошон үчүн бул жакындарды, балдарды, туугандарды биз эч убакта үйлөнтпөшүбүз керек экен. Баягы азыр деле бөлөлөр үйлөнө берет, эч нерсе болбойт деп атпайбы? Ошого карата дагы медицина илимдин бир кандидаты, бир эженин бир макаласын окудум, гезиттен атын эстей албай атам. Бөлөлөр үйлөнсө деле эч нерсе болбойт дейт. Бирок баары деле акыл эси туура болгону менен физикалык жактан, физиологиялык жактан кемтик болот экен ошол балдарда. Ошон үчүн илгери кыргыздарда 3 ата, 4 ата, 5 ата, 7 атага чейин үйлөнгөн эмес экен. Анан 7-нчи атасына жеткенден кийин гана кан тазаланып кетет экен, бизде анан үйлөнө берсе болот деген сөз экен. Көрдүкпү? Ошон үчүн бизде кыргыздарда 7 атасын ошон үчүн сурачу экен. Мындайча айтканда, баягы жакын болуп чыгып калбайлы, кандарыбыз бузулуп кетпесин, биздин кийинки урпактарыбыз, кийинки балдарыбыздын каны, аң сезими таза болсун деп. Эми ген дедик, ген демек ошол. Биз жанагы манасчынын баласы манасчы болуп туулбайт. 2 ата, 3 ата өткөндө гана, бири 2 гана чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн биз үйдө чоң отуруп калганда, бизде кыргыздарда чайга отуруп калган ата-энебиз, чоң аталарыбыз менен сүйлөшүп калат, айтып берип калат эмеспи? Чоң аталарыбыз илгерки бир санжыраларды болгон окуяларды, илгери биздин атабыз чоң манасчы болгон, чоң комузчу болгон, чоң санжырачы болгон, комузду укмуш чапчы, укмуш эрлерди жазачы деп. Бирок алардын арасынан балким неберелеринен, чөйрөлөрүнөн эч ким жок кандай жазаган. Болушу мүмкүн 4 ата өткөндөн кийин, 5 ата өткөндөн кийин бирөө чыгышы мүмкүн. Көрдүкпү? Бул 2-5% берилген ушул гана нерсе экен. Эми мен мисалы жумуну жалпы жыйынтыктай кетсем, жалпы жыйынтыктап кеткенде, үй бүлөдөн алган тарбиядан биз эне менен атанын тарбиясы эң биринчи орунда турат экен. Ошон үчүн биз балдарга тарбия бергенде эң мыкты тарбия беришибиз керек экен. Көрдүңөрбү? Биз үйдөн эле кичинекей кезинде эле жакшы тарбия берип, бир нукка салып койсок, бала болду. Ошол нук менен эле кийинки өзүнүн жашоосунда, ал кийин чөйрөгө келгенде дагы, кесипке келгенде дагы, түгөйлүү болгондо дагы, кийин өзүнө урпактарын калтырганда дагы баягы эң биринчи алган тарбиядан эч жака бурулуп кете албайт экен. Анткени анын баягы бизде үй салганда деле биринчи фундаментин бийик кылып салып койдук үйдө. Фундаментти бийик кылып салып койсок, үй көрктүү көрдүт алыстан караганда. Сел жүрүп кетсе, арктан суу каптап кетсе да үйгө эч нерсе болбойт. Ошол сыяктуу биз баланын фундаментин бийик кылып, мыкты тарбия берип, мыкты адам кылып үйрөтүп койсок, болду. Андан кийин эч кандай сууга да чөкпөйт экен, отко да күйбөйт экен, түп-түз жакшы ошол калпта кете берет экен. Ошон үчүн бул бүгүнкү темабызда ата-эненин орду эң биринчи орунда турат экен. Ошон үчүн биз баягы ата-энебизден мыкты тарбия алышыбыз керек экен. Мыкты тарбия алышыбыз керек. Бирок дагы бир суроо турат. Ата-энебиздин өзүнүн тарбиясы барбы? Турабы? Ошол ата-эне биринчи балага кандай тарбия берип атат? Эгер үй бүлөдө барда атасы өзү арак ичет, өзү тамеки чегет, бирок эчтен баласы кирип келсе, баласынын оозун жыттайт дагы. Сен тамеки чегип келдиңби? Деп туруп 1-2 коюшу мүмкүн, баягы баласы болсо, анткени муну студенттер айтышат да мага. Атам өзү тамеки чегет дейт. Анан мен эчтен чегип келсем, кирип келгенде мени оозун жыттап туруп, анан мени бир коет дейт. Мени чабайт, сабайт дейт. Анан менин ичимен жиним келет дейт. Өздөрү тамеки чегип атпайбы? Же болбосо өзү арак ичип мас болуп үйүнө чыр салып, анан кийин эртеси кайра сооккандан кийин баласын уруп, сабап, тарбия берип атат. Бул жерде баягы бизде кыргыздарда биздин каныбызга сиңип калганда биз эч убакта ата-энебиздин көзүнө карап катуу айта албайбыз, Канча жинибиз келип атса дагы, туура эмес айтып атса дагы, унчукпай деп башыбызды ийкеп коебуз. Бул биздин менталитетибиз. Бирок ошол ата-эне мыкты өзү биринчи тарбиялуу болуш керек экен. Көрдүкпү? Биринчи өзү тарбиялуу болуш керек экен. Жанагы бала корккондон айта албаган менен ичинен балдар айтып атышат. Сен биринчи өзүң эле кече арак ичип мас болуп жатпайсыңбы, өзү деле тамеки чегип атпа, эмне үчүн мени урушуп атат деши мүмкүн. Ошон үчүн биз дагы бир жакшы бир сөздөр бар экен. Ата-энелер дейт, балдарыңарды силер тарбиялабай эле койгула дейт. Силер биринчи өзүңөр тарбиялагыла. Анан силерге ата-эне бул күзгү, бала сага каранып өзүнүн жолун улап кете берет дейт.
Биз өзүбүз тарбиялуу болсок, биз өзүбүздү түз алып жүрсөк, балдарыбыз бизди карап эле түзөнүп кете берет экен. Анан баягы эле сөз түрдө эле отургузуп алып эле урушуп, чокуга коюп, муну жаза, тигин жаза деп жаза берген менен баягы убактылуу баягы коркконунан, баягы убакыттын өтүшү менен жазап кутулуштун амалы болбосо, ал кийинки турмушунда аны кайталабайт экен. Ошон үчүн баягы биз кыздар дагы мыкты эне болгонго, келечекте мыкты ден соолугубуз таза болуп, мыкты адам болуп, балдарыбызды мыкты тарбиялаганга биринчи өзүбүздү тарбиялашыбыз керек экен. Туура, рахмат. Чындыгында эле алма салгандан алыс түшпөйт дейт эмеспи? Анан ошол баягы үй бүлөсүндө атасы ичкен бала кийин өз үй бүлөлүү болгондон кийин кандай болот? Ал деле ичип баласын кайра оозун карап, сен ичпе деп айта алабы же кандай болуп калат? Демек, же менин атам арак ичти, мен ичпешим керек, мен үй бүлөмө татыктуу тарбия беришим керек деп ойлойбу? Ошол азыркы сен айтып аткан мисал, могу биринчи жана мен үй бүлөдөн алган тарбияда айтпамынбы, сигнал дегенчи. Сигнал деген ошол экен да. Баягы үйдө атасы менен апасы күнүгө мушташкан, уруш чыккан, үй бүлөдө төрөлгөн балдардын баягы болбой эле ошого аралашып калат да балдар делечи. Атасы менен апасы урушуп атса, бирөөсү ыйлап атса, бирөөсү мушташып атса, ошол баягы кичинекей баланын көз карашында аң сезимде ошол баягы калып калат экен. Калып калат экен дагы, анан 10 жыл өтө, 15 жыл өткөндөн кийин бала үй бүлөлүү болот да. Үй бүлөлүү болгондо болбой эле баягы казан аяк кагышат деп коет кыргыздар да, уруш чыгып кетет. Ошол убактардагы баягы биздин борбордук нерв системабыздагы клеткалар ойгоно баштайт экен дагы. Илгери баягы үйдө жүргөндө урушканда эмне болду эле, ошолорду биз кайталап жүрөт экенбиз. Көрдүңөрбү, ошону биз кайталап жүрөт экенбиз. Жана мен Европа өлкөлөрүндө эмне үчүн ошондой уруш талаш чыккан жерге, жаман нерселерге балдарды эшитип барбайт экен, көчөдөн бир киши өлүп жатса аны карабай басып кетет экен деп атпаймынбы? Бул жаман нерсе эмес экен, бул жакшы нерсе экен. Анткени алар балдардын ошондой терс информациялардан сактайт экен. Баягы терс сигналдардан сактайт экен да. Кийин ушундай ситуация болуп калганда балам ушуну кайталап жүрбөсүн, ушуну кийин көрбөсүн деп. Анткени биз ошол нерсени көрсөк, кийин ошондой ситуацияга калып калганда биз ошону жасап жиберишибиз мүмкүн экен. Ошон үчүн биз болушубузча өзүбүздүн коргоп, терс окуяларды балдарыбызга көргөзбөй, үйдөгү уруш, чатакты, мушташты, кыйынчылыктарды, жаман нерселердин баарын көргөзбөй, биз мыкты тарбиялаганга албетте аракет кылышыбыз керек экен. Бул биздин кайра эле кийинки эртеңки эле биздин балдарыбыз кайра алар кийин өзүнүн балдарын тарбиялай баштайт экен. А бирок биз ошого биринчи балдарыбыздан биринчи өзүбүздү тарбиялашыбыз керек экен. Туура, чындыгында эле бул жашоодо адам бири-бирине күзгү экен, бул жашоодо адамдар бири-бирине үлгү экен да. Биз канчалык бири-бирибизди карап түздөнгөн сайын биздин коомубуздагы элдер дагы ошо бизге карап түздөнөт экен. Дагы кандай суроолор бар кыздар? Темабыз аябай сонун болуп баратат, ушунчалык жүрөгүбүздө, көкүрөгүбүздө бир суроолор көбөйүп атат. Чындыгында эле балага биз канчалык жакшы тарбия берсек, жакшы бир мээримдүү болсок, анын бир жанагындай бир жаман окуялар анын көңүлүнө көк таштай тийбеш керек экен, Кандай суроолор бар? Жыйынтыктоочу суроолор болсо? Мисалы үчүн сиз айтып атпайсызбы бул? Мисалы үчүн сиз айтып атпайсызбы? Окумуштуулардын ушул чечими менен ушундай болуп атат депчи. Ошол сизге кандайдыр бир таасир бере алдыбы? Сизге ушундай таасири тийдиби? Ушул боюнча сиз дагы өзүңүздүн балдарыңызга тарбия бере алатасызбы? Ушул жөнүндө сурайын дедим. Жакшы, мен ушул китептерди окуп чыккандан кийин бул баягы чет элден келген методика болуп эсептелип атат да, бул биздечи. Анан мен ушуну кайра кыргыздардын этнопедагогика боюнча китептерден карап чыктым. Карап чыккандан кийин бир четинде ойлодум да, бул туурабы же туура эмеспи? Биз ата энеден эле алган тарбиядан кийин эле балдар өзгөрүп атпайбы? Чөйрөгө кетип атат, илим билимге аралашып атат. Анан ушуну мен студенттерге эксперимент жүргүзүп көрөйүн деп көп өзүм сабак берген көп группаларга студенттерге эксперимент жүргүзүп көрдүм. Анан жыйынтыгында баарына тең эле жакты да, баарына тең эле жакты. Анан алардын кайра оюн уксак, чында эле тарбиянын көп эле ата энеден келет экен. 60% тарбия керек болсо, кээ студенттер айтып атышат, эже бул жакты биз керек болсо 80%га да жеткирсек туура болот болуш керек. Анткени биз кандай үйдөн тарбия алып чыктык, ошончо калыптанып калып атпайбызбы? Биз өзгөрө албайт экенбиз. Көрдүк, биз өзгөрө албайт экенбиз. Үйдөн бизди кичинекейибизден калпычы кылып тарбиялап койсо, биз өмүр бою калпычы болуп калбайт экенбиз. Бирок болбой эле ошол нерсе бизден жаны өлөр өлгүчөктү бизде калып калат экен ошол жаман жактары. Жанагы эле айткан сөз, бизди сонун тарбия берип, баягы тумшуктууга чокутпай, канаттууга кактырбай дегендей сонун тарбия берип, жакшы бир нукка салып койду, болду, биз кете беребиз, эч кандай эч жака өзгөрбөйбүз. Анткени сенде аң сезим бар да, бизде аң сезим бар, анализ деген бар. Чөйрөгө келгенде мыкты аналитик болосуң. Эмне үчүн бул жакшы жашап атат, эмне үчүн мен жаман жашап атам, эмне үчүн бул сонун ийгиликтерге жетишип атат, а мен жетише албайм. Анализ ушул. Анализ көрдүңөр чөйрөгө келгенде. Азыр силер мыкты аналитик болушуңар керек да. Эмне үчүн булар ийгиликке жетишип атат, эмне үчүн эл жеткен нерсеге мен жете албайм, эмне үчүн бул жасаганды мен жасай албайм. Көрдүңөрбү? Ушу менен кете беребиз. А биз ойлонуш үчүн эмне кылабыз?
бул жакта бизге мыкты тарбия берди да, ойлонгонго бизге шарт түзүп берди. Ошон үчүн биз ойлонуп атабыз. Эгерде бул жактан биз ойлонгонду үйрөнбөсөк, анда бул жакка анализ жүргүзө албайт болчубуз. Анализ жүргүзгөндү үйрөнбөсөк, анда биз кесипте иштей албайт болчубуз. Туурабы? Эгерде бир кесиптин ээси болуп, адамдардын катарына кошула албасак, анда биз түгөйүбүздү таба албай калабыз. Түгөйүбүздү таба албасак, анда биз аркабызга тукум калтыра албайбыз. Көрдүңөрбү, баары тең бири-бири менен ирет менен кетет экен. Жакшы, жакшы. Өзгөртөм десең ааламды, өзүңдөн башта кадамды дейт. Андыктан бүгүнкү биздин сабагыбыздын дагы максатына жетти деп ойлойбуз. Сонун сабак болду, чындыгында эле тарбиянын пайыздык бөлүнүшү депчи. Ардактуу замандаштар, сиздер менен Манас Чаңгыры телеканалында энелер мектебинин турмуш сабактары болду. Бүгүнкү турмуш сабактарыбыз дагы үй бүлө мүчөлөрүнө, келечектеги үй бүлө кура турган адамдарга, өзгөчө айымдарга, биздин жаш кыздарыбызга сонун сабак болду деген ниеттебиз. 6 күндүк өмүрдү текке кетирбей, жашообузду жакшы кылуудагы, аны бир жакшылыкка, бакытка балкытатуудагы бир өзүбүздүн колубузда экенибизди бүгүн дагы баарыбыз чогуу айгин эле алдык окшойт. Андыктан бүгүн конок, эртең жомок жашоо болгон бул жашоодо татыктуу жашайлы дагы дал ушундай бир тарбияны өзүбүзгө колдонуп, күндөн күнгө өзүбүздү тарбиялоого, күндөн күнгө өзүбүздү оңдоого, күндөн күнгө өзүбүздүн катабызды оңдоп жакшы жашоого умтулалы. Сиздер менен Жусуп Баласан атында Кыргыз Улуттук университетинин улуг окутуучусу Дүйшен Алиева Свет эжебиз сонун бир сабак куруп берди, аңгеме дүкөнүн куруп берди. Андыктан ошо бүгүнкү Свет эжебиздин дагы бир тарбиясын уккан, жаңыча метод менен бүгүн сабак алган, бүгүнкү биздин төрүбүздүн көркүнө көрк кошуп турган наздуу дагы назик дагы кыздарыбыз. Бул албетте Жусуп Баласан атындагы Кыргыз Улуттук университетинин окуучу студент кыздары. Ал эми кызматыңыздарда болгон мен Элнура Шакирова. Кайрадан көгүлдүр экран аркылуу амандашканча бар болуңуздар.